Ыргесе сизге сунулду, уруксат этиң мунумду, акыры келме кезек бар, кийинби же мурунбу. Көркөм өнөрдү ким барктабайт, ким сүйбөйт. Сыбызгыган обон менен жүрөк тамырын козгогон комуз күйсүнө кандай адам кайдыгер кала алат. Муну ошондой көркөм өнөрлүү адамдарды эл алдына алып чыгуу демилгеси менен Кара Суу районунун Жоош айылдык кеңешине караштуу Мамажан айылында Ыргесе түрмөгүнүн кезектеги 4-чү баскычы өткөрүлдү. Ыргесеге кесиптери да, жаш курактары да ар түрдүү өнөрпоздор катышты. Алардын арасында карапайым дыйкан менен медицина кызматкери да, мугалимдер, ал тургай мектеп окуучулары, балпайган байбичелер да бар. Уюштуруунун максаты эзелтеден эле кыргыз калкынды ырга, бийге, оюн шоко ушунчалык кызыктуу, жандуу калып келген. Мына коом өзгөргөн сайын ушул улут үрп адаттар унутта калып кетип атат. Ошону жандандыруу максатында биз тойлордо, майрамдарда өткөрүп жүргөн ошол ыркесени кайрадан калыбына келтирүү, жандандыруу максатында уюштурдук. Мунун негизги эле максаты жаңыдан өсүп келе жаткан жаштарды өзүбүздүн кыргыздын улуттук салттарын унутпастан улап кетүү, урпактарга калтыруу максатында. Андан тышкары дагы биздин Жоош айыл өкмөтү боюнча 13 айыл бар. 13 айылдагы түрдүү улуттагы улуттарды бириктирүү максатында, андан кийин бүт айылдын жаштарынын таланттарын топтоо, аларды өнүктүрүү максатында уюштуруп жатабыз. Андан тышкары да достукту бекемдеш максатында ушул ыркесени уюштуруп атабыз. Ыргесени баштаар замат кыргыздын улуттук символикасына айланган боз үйдөн айылдык таланттар ырдап чыгышты. Жан дүйнөсү поэзияга балкыган Бурул Жороева айыл туурасындагы ыры менен келген конокторго жан азык тартуулады. Айылым, киндик кан тамган айылым, Машырап сайдын боюнда Жоош арык деген канал бар, жээгинде жүрсөң сонунда. Жапан тал жейде теректер, жайкалып өскөн боорунда, жазында барсаң буркурайт, жейде гүл баскан жолуңда. Ыргесенин катышуучулары бири темир комузду сыбызгыта кагып, бири 3 кыл комузга жан киргизип кол ойнотуп, кыргыз көркөм адабиятынын туу чокусу, түбөлүк мурасына айланган Манасты айтып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ыргесенин жүрүшүндө калың эл арасында дала өнөрпоздор бар экени билинди. Бир гана ыр, биге көңүл бөлүнбөстөн калыстар тобу уздар менен усталардын да эмгегин баалады. Өз өнөрлөрү менен элдин көңүлүн көтөргөн таланттар соңунда Ыргесе ырын ырдашты. Жоош айыл өкмөтүнө караштуу Мамажан айылында чоң бир ыркесе таланттардын майрамы болуп өттү. Жогорку ийгиликтер менен өткөзүп, Кызыл Сарай айылына өткөзүп бердик. Айыл өкмөттүк деңгээлде уюштурулган ыргесе сынагында тандалып алынган таланттар райондук, областтык, республикалык деңгээлдеги кароо сынактарга жолдомолорду алышты. Өмүрбек Абдыкалыков, Бейшен Шайымкулов, Турмантан программасы.